Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сак саламаттуу, аман эсен жүрөсүздарбы? Алыскы Непалдын Намче деген шаарчасынан сиздерге баарыңыздарга салам айтам. Өткөндө тоодо 5-6 күн бийиктикте жүрүп, ал жерде тоого чыгып аракет кылып, анан ылдый түшүп келсем, адаттагыдай эле абдан көп каттар түшүп, абдан көп суроолор түшүп, эми жүздөгөн эмес, миңдеген да. Анан эгерде 1000 суроо түшсө, ошонун 990-у жанагы Бабанов менен Болот байкелердин чыр чатагы да. Чыр чатагы. Ошол боюнча толтура суроо да. Дагы эле келип атат. Айтпайсыңбы өзүңдүн оюңду? Бабановдон коркуп атасыңбы дегенде күйөсүң. Эми баягы менин катталуучуларым көнүп калышты да. Ой пикиримди сурап калышат, угуп калышат. Анан эми ошо мен тынчып калабы десем, мен чындап эле комментарий бергим келген жок. Карадым, ар жакты карадым, бер жакты уктум. Анан комментарий эч бергим келген жок. Бирок дагы деле болбой эле туугандар, катталуучулар жазасыңар да. Комментарий берип койчу депчи. Эми комментарий берейин. Ошо эки мага жазгандардын көпчүлүгү Болот байкеге боор тартышат да. Короче, бул деген аябай жакшы киши деп. Фрунзе чатагы бизде негизги базага да жетти. Жетип, ал жерде 5 кыргыз болсо, 5 кыргыз тең аны талкуулап, анан ошо Фрунзенин негиздечиси Болот байке жакшы киши деген ойду баары айтышты да. Эми менин комментариям, достор, туугандар, мындай да. Биз негизи бирдеке болсо эле ушул критерий менен баарын баалап баштайбыз да. Жакшы киши деген критерий менен баалап баштайбыз да. Бирдеке болсо эле. Негизи кыргыздар биз профессионалдык ишке келгенде, талаш тартыш ишке келгенде, саясатка келгенде жана башка нерсеге келгенде жакшы киши деген критерийди айтканды унутушубуз керек. Ошондо лексикондон алып салганды үйрөнүшүбүз керек да. Туугандар, жакшы киши деп айта турган болсокчу, анда Курманбек Салиевичти чу дегенде эле Курманбек Салиевичти кайра алып келишибиз керек. Себеп дегенде Курманбек Салиевичтен өткөн жакшы киши табыш абдан кыйын. Жаркылдаган, жүзүнөн нуру төгүлгөн, абдан сонун киши Курманбек Салиевич. Абдан сонун киши. Орто жолдо эле анча-мынча 100 киши ары бери атылып кеткен болбосо, тим эле сонун киши. Андан сонун киши табыш абдан кыйын. Бекеринен Нариман Төлөев аны ата деген эмес да. Мен деле бир аз калган ата демекмин. Просто революция болуп кетти, ал киши качып кетти, жетишпей калдым да ата деп айтканга. Райым акени чыгыш керек анда. Райым аке менен чайлашып көрдүңөрбү? Мен чайлашып отуруп көргөм Райым аке менен. Райым аке менен отуруп сүйлөшүп карап көрсөң, тим эле сүйлөшүп чай ичип чыккандан кийин Райым миллион что-то астык кылат, Райым аке сизди Райым миллион же Райым 5 миллион деп айтайынчы деп каласыз да. Абдан сонун киши, жакшы киши. Болот байке жакшы кишиби? Жок, Болот байке жакшы киши эмес. Болот байке сонун киши, абдан сонун киши. Мен Болот байке менен бир жума Европаны кыдырып келгем. Ушунчалык сонун киши, мыкты киши. Мына аягында кучактап алып, атамдын ордуна ата болчу деп айткым келе турган киши да. Туугандар, эми кишилер менен отуруп, аркы берки кишилер менен отуруп келип сүйлөшө келгенде жаман киши табыш кыйын. Баары эле сонун киши, баары эле жаркылдаган жакшы киши. Анан ошондуктан ал критерий менен баалабашыбыз керек да. Себеп дегенде мында отуруп алып биз айтып атабыз, көбү басымдуу көпчүлүк айтып атат да, Бабанов деген сүмшүк, Бабанов деген жаман, а Болот байке деген жакшы депчи. Ошондуктан туугандар, биринчиден биз ушу жакшы киши дегенди лексикондон, критерийден алып салышыбыз керек. Же болбосо жанагынтип киргизип туруп, анда баарын чыгара беришибиз керек. Бул деген жакшы киши депчи, туугандар. Андай болбойт, жакшы киши, жаман киши. Эми бул чыр боюнча. Туугандар,
Бабанов мырза миллиардер. Болотмамбет Жээнбеков мырза миллионер. Экөөнүн талашканы ары бери 40-50 миллион доллар талашып отурушат. 40-50 миллион доллар талашып отурушат. Туугандар, жалпы кыргыз эли баарыбыздын тапкан акчабыз айына 40 000 сом. Биз 40 000 сом табабыз дагы миллиардер менен миллионер 40 миллион доллар талашып отурса, ошондо эки жат болуп чабышып отурабыз да. Эки жат болуп чабышып атабыз, кимисинки чындыпчы. Туугандар, бул чырда кимиси жеңет айырмасы жок. Бул чырда айырмасы жок. Экөөнүн айырмасы жок. Экөөнүн күндө жеген пармезан сыры, кийген Луи Виттон, Бриони, костюм-шым кийимдери, айдаган, колтойгон джиптери, жашаган, жаркыраган особняк тамдары, деги эле башка эч нерсеси өзгөрбөйт. Эс алган аралчасы Мальдивтерге барып эс алышат, учканда ошондой эле бизнес класс менен учушат. Туугандар, аларга эч нерсе өзгөрбөйт. Айтып атпайбы тиги Болот байке деле. Жок, мен тиги өзүмдүн дүкөндөрүм калды, 5-6 калды деп. 15 народный болсо, эгерде Болот байке утулуп калса, 5 фрунзеси калат экен. Ал кишиде баары бир тиги эми Өмүрөк Токтогуловчта вообще эчтеке өзгөрбөйт. Утулабы, утабы. Ары бери мен айтып атпайбымбы, ары бери булар 40 миллион талашып атышат. Эмнеге Болот байке анда жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылды? Анын себеби жөн эле. Туугандар. Булар талашып, тартышып жүргөнүн мен мурда эле уккам. Ошо Болот байкенин өзүнөн эле мурда эле уккам. Эми анын ким чыр эмесинин биз аныктабашыбыз керек, отуруп алып, же кагаздардын бетин көрбөсөк, же аны адистер аныкташ керек. Юристтер отуруп алып, талашып тартышып. Бизнес деген ошондой да. Келишим деген ошондой болот. Талаш тартыш болот. Чоң акча жерде чоң тартыш болот. Мына тиги талашып тартышып келип биринчи сотту Болот байке уткан экен, экинчи сотту Өмүрөк Токтогулович уткан экен. Эми жогорку сот калган экен. Жогорку сот калганда Болот байке ошо коомчулукка чыгайын деп журналисттерге маалымат берген экен. Себеби ошо мен жанагы чөнтөгүндө 40 000 сому бар, тиги Баткендеги анан нарындагы койго айтап жүргөн Машакбайлар кошо чогулуп алып, анан кыйкырсын, өкүрсүн, сотко кичине басым көрсөтүп, ошо сотту утуп алайын деген, жогорку сотту утуп алайын деген эле бул кадам болду. Коомчулукту кошо чакырып келип, желдет кылып келип чакырайын деп. Биз ошол эки азгырылып алып, эми талашып, тартышып, ичине киришип алып, кошо тиги жаман киши, бул жакшы киши деп тытышып атабыз, туугандар. Булардыга жашоосу өзгөрбөйт. Машакбай байке, себеби экөөбүздүн жашообуз өзгөрөт. Экөөбүздүн тапкан 40 000 сомубуз менен булардын 40 миллионун тагдырын чечпей эле койбойлукпу я. Эми өзү кызык элбиз да. Кызык элбиз. Ошол экени болсо талашып тартышып отурабыз. Эми атайын органдар ошон үчүн да. Мына кайрылган турбайбы? ГКМБга кайрылыптыр, башкы прокуратурага кайрылыптыр, сотко кайрылыптыр. Чече беришсин. Менин оюм эле ошол, чече беришсин. Биз эки жат болуп бөлүнбөшүбүз керек. Мен экөөнү тең жакшы тааныйм. Өмүрөк Токтогуловчту да жакшы тааныйм. Болот байкени да мына жакшы таанып калдым. Анан эми буларга жашоо эч өзгөрбөйт. Кимиси утса дагы. Туугандар, кимиси утса дагы жашоо өзгөрбөйт. Мен аягында бир эле кеңеш берип кетем ушунун катышуучуларына. Баарыбызга кеңеш айтып кетейинчи. Болот байке туура кадам кабыл кылды дейм. Болот байке азаматсыз, элди дүрбөтүп, кыйкыртып, өкүртө бергени балким жогорку сот кичине ынанып калабы. Андан тышкары генералга арыз жазыңыз, президентке арыз жазыңыз, айтыңыз, мага ошол акчаны утсам кереги жок. Мен стадион салып берем, ошонун баарына. Анан жанагы футбол стадиондордун аянтчаларын салып берем. Анан жана чоң стадион курулган кошо экен, акчанын баарын берем деңиз, может утуп кетесиз. Өмүрөк Токтогуловичка эмне деп айтам? Өмүрөк Токтогулович,
Но выглядите вообще шикарно, молодцы, тренируетесь, за диетой смотрите, жакшы. Генералга бир кирип коюңуз, айтыңыз ушуки жөн жерден мени ит кылып атышат. Бирок утсам тиги түпкө бир футбол стадионун салам, Барпыга бир стадион салам, Таласка бир стадион салам, анан Жумгалга бир стадион салам деп коюңуз. Балким сиз утуп кетесиз жогорку сотто. Жаке, азаматсыз Байкени колдооңуз, жаңы технологияларды колдонуп, мына укмуш көрсөтүп атасыз, дагы көрсөтүңүз. Санарип технологиялар менен жасап, документтер жаза албагам, тияк калпычы деп. Азаматсыз. Жана жаш бала журналист. Вообще коркпо. Урдура бер дальше. Ашып кетсе, сени камай алышпайт. Ашып кетсе, бир жыл соттошуп жүрүп, өмөк токтогулчу. 100 000 сом доого жыгат. 100 000 сом доо мындай тажрыйба, мындай белгилүүлүк үчүн вообще чепуха. Урдура бери таңга сурайын. Тажрыйба алып атасың, билим алып атасың, белгилүү болуп атасың. Аягы жанагы Баткен областындагы, анан Нарын областындагы койлорубузду, жаныбызды багып жүргөн Машакбаев айкелер, анан мен биз андан көрө нервибизди сактап 40 000 сомубузду эптеп бизнес кылып, майда чүйдө кылып, андан ары көбөйткөнгө, ошо тиричилик оокатыбызды кылганга аракет кылалык, туугандар. Ошол бул чыр боюнча айта турганым эле ошол. Алыскы Непалдын Намче базарынан баардык чырдын катышуучуларына салам, ийгилик, күчтүү болгула, вперед! Эл журт көрүп турсун. Жакшы көргөзмө болуп атат. Жанагы эме айтат го, футболда пусть победит сильнейший деп. Күчтүңөр жеңгиле. Ийгилик туугандар.